Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Табылды Акеров, саясаттануучу, тарыхчы. Рахмат, убакыт студияга келгениңиз үчүн. Мына кечөөнү кечинде түнү бою чек арада чатак чыгып атат. Качанкы жолу көптөн бери апрелде, мына 29 апрелде дагы чоң чатак болгон, андан кийин дагы болгон, андан майдарактар. Ар кандай чагылдырылып жатат, ар башка пикирлер айтылып атат. Жетекчилер жолукту. Кандай деп сиз баалайсыз? Эмне үчүн ушу чек ара маселесине аябай киришти эле жаңы бийлик былтыр жылдын башында. Анан эле такыр мындай токтоп калды. Такыр болбосо да бир гыла токтоп калды. Кандай деп баалайт элеңиз? Эми чек ара маселесин чечүү бул чынын айта келгенде эле өтө татаал да. Эгерде чек ара маселесин мындай өтө оп-оңой баягы аркы тарап менен биз тарап дос катары эле чечип кое турган болсо, анда бул маселе илгери эле чечилип калмак. Акаевдин учурунда эле же эсир кулагандан кийин эле дароо чечип алышмак. Же болбосо Бакиев, андан кийинкилер чечип коймок да. А бирок бул маселе өтө татаал, муну өтө кылдат изилдеп, эки тараптын кызыкчылыктарын накта билип, анан кийин жанагы жерлерди да толук аныктап бүткөндөн кийин гана чечпесе, оңой менен бул маселе чечилбейт, жана ар түрдүү чатактарга алып кетиши мүмкүн. Себеп дегенде, мисал үчүн эсир учурунан бери эле мындай ар түрдүү притчалар бар эмеспи, жанагы биздин Кыргызстан менен Тажикстандын же Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын чечип атканда кантип чечишкенин, тамак ичип отуруп биздин лидер менен тиги Өзбекстандын лидери Акун Бабаев тамак ичип отурушуп, анан кийин экөө отуруп алып туруп баарын чечет, анан бата кылып өзүнүн экөө эки жакка кетет өзүнүкүнө. Анан биздики барат дагы айтат: "Ой, эмне болду, аксакал?" десе, "Баарын чечтик, баары сонун, тоонун баарын бизге алдык дагы, түстүн баарын өзбектерге берип койдук" деген бир притча бар эмеспи? Уттук деп айтат да. А тиги болсо барат дагы: "Эмне болду, аксакал?" десе, "Баарын чечтик, баары сонун, түстүн баарын биз алдык дагы, кыргыздарга тоону берип койдук, биз уттук" деп айткан бир эмеси бар да, мындай притча кылып айтып жүрүшөт. Албетте бул тамаша иретинде айтылган нерселер, бирок бунда бир чындыгы бар да, мындай өтө оңой, өтө баягы эме, анткени жанагындай братский республика түзүлүп атат болуп, тигиге да мамлекет берип, Кыргызга да мамлекет берип, Тажикке да мамлекет берип, ошондой мааниде каралган да бул чек ара маселелерчи. Бирок ошол эле учурда кыргыздар баягы көчмөн болгондон кийин мындай мамлекеттүүлүк ушу жер маселесинде мындай кичине бошураак болуп калышканда, тиги мисалы үчүн өзбек тарап же тажик тарап алар илгертен мындай отурукташкан эл болгондон кийин жердин баягы эмесин баркын өйдөрөөк билип, алар ар бир квадрат үчүн мындай тыкыр мамиле жасап койгондугу көрүнүп турат да. Югославия дагы чатак башталар алдында дагы Хорватия менен Сербиянын эки президенти ресторанда отуруп, ресторандагы салфетканы алып, ошого чийген экен чек араны, Боснияны кантип бөлүп алабыз деп. Чын болгон окуя, анын баары эмеге чыккан, жарыяланган. Ушундай да болгон да. Мына 20-кылымдын аягында, 90-чы жылдарда ал Европанын чогортосунда болуп аткан окуя. Ошондой да. Бирок ал мына ошондой чечишип, анан кийин жанагы аларда да жанагындай көп узаган мындай чатактар болуп атпадыбы Босниянын ортосунда. Анан ошого бул мындай тыкыр изилденген, баардык жагынан төп келишип, эки тарап тең ошо өзгөчө, ошо чек арадагы эки тарап эл бири-бирине мындай таарыныч так албагандай кылып чечиле турган
маселе да. Мына ошого былтыр дагы ушундай эми оптимизм болду. Анткени бийлик жаңы келди. Анан тиги көп да аябагандай көп маселе. Анан тиги маселени да чечип жүрөбүз, бул маселени да чечип жүрөбүз дегендей болуп мындай аракет кылып көрүштү. Бирок аябай татаал экендиги билинди да. Бул маселенин аябай татаал экени билинди. Андан бери мына бир топ окуялар болуп өттү. Мына 36 баягы биздин граждандар жабыр тартты. Тажик тарап жанагындай чулгандуу бир чатактарды чыгарып берип, ошондон бери да бир топ мындай жанагы биздин кыргыздарды кармап алып, же болбосо биздин жерде турган кыргыздарды алып кетип аткан учурлар да болуп атпайбы. Эми бул мурда деле болуп келген, жанагы Акаев, Бакиевдин учурунда, берки Атамбаевдин учурунда дагы чек ара маселесинде чатактар көп болгон, билесиз, баягы жанагы улак тартып атканда бир катуу мындай эмелер болуп, анан үйүнө чейин кубалап келип ат салган учурлар болгон. Ошондой да болгон. Анан анткени жанагы булардын үйлөрү жапжакын болуп атпайбы. Мына үй тажик тараптыкы болсо, бул үй кыргыз тараптыкы болот. Анан албетте бияктан чуркап келип тигини атып туруп кайра кетип калышы мүмкүн. Түрдүү бир окуялар болушу мүмкүн да. Ошондуктан аябай татаал болуп атат. Анан ошого мындай өтө сабырдуулук керек. Эки тараптан тең сабырдуулук керек. Мына мисалы үчүн кечээкү чатакта деле аябагандай массалык маалымат каражаттары жанагындай жазып атышат, тиги тараптагы, бияктагы. Анан кийин мисалы үчүн Акаевдин учурунда же Бакиевдердин учурунда жазганда мындай анчейин деле байкалчу эмес да. Анчейин деле байкалчу эмес, себеп дегенде ал кезде мына мындай чек араны мына бөлөбүз деген маселе көтөрүлгөн эмес да. Былтыр жанагындай маселе көтөрүлүп, так мындай чекит коюла тургандай абалга чейин барып токтогондуктан баягы чек арадагы элдер дагы мындай кулактарын түрүп калды да. Бирдеме болсо эле баягы сак болуп, биртеке кызыкчылыгыбызды уттуруп жүрбейли дегендей абалда туруп атышат да. Ошондуктан кичине эле бир эме болсо, баягы ушак же сөз тарап кетсе, дароо ошого реакция берип ошентип атат. Мисалы үчүн кечээкү эмелерде жазып атышат, баягы Тажикстандын президенти өзүнүн улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин алайын десе, ал болсо ушул чек ара маселесин көтөрүп жүргөн да. Чек ара маселесин көтөрүп, мына жерлер бизге таандык дегендей кылып, ушу жерлерди биз алышыбыз керек дегендей кылып, жанагындай чек арадагы элдерди козутуп ошентип жүргөн деп. Анан ошондой мындай мамлекеттик жанагы кызматтагы, жогорку кызматтагы адамдардын ошондой мындай жоопкерсиздик менен айткан билдирүүлөрү албетте жанагы чек арадагы элдин аң сезимине калып атат да. Анан ошондой этиятталбаган айтылган сөздөрдүн баардыгы тең мындай ушундай баягы коопсуздукту шек келтирген бир окуяларга алып кетет, же болбосо адам өлүмүнө алып кетет, жана башка да. Мына кечээ деле жазып атышты го, жанагы гранатомет менен атканда миномет менен атканда кыргыздын үйү күйүп кетти деп айтып атышат. Сүрөттөрүн көрсөтүп атышат. Ошондуктан өтө этият болуш керек да. Мен өзүм ушу чек ара маселесине анчейин мындай көп берилбейм. Албетте мен да комментарий берем. Бирок мындай өтө деталдуу түрдө бергенден мындай чочуркайм, себеп дегенде мен ал жакта жашабайм да. Мен болгом, түштүктө бир нече жолу, көп жолу болгом, саякаттап да болгом. Бирок мен жашабайм да ал жерде. Мен чек аранын жанында жашабайм. Мен Бишкекте жашайм. Анан мен кантип ошол жерди билбей туруп бирдеме айта алам. Менин туура эмес айтканым ошо чек арадагы биздин адамдарга болсо тиги тараптан деле бир өлүм болуп кетсе, баары бир баягы туура эмес да андай. Адамдын өмүрү эң баалуу да. Ошондуктан ар бир адам мындай чек ара маселесин көтөргөндө өтө астедил
мамиле кылыш керек. Анан мынакей бизде кечээ эми баары эле жасап атты, мен деле баардыгын карап отуруп эле ошону да байкабай калдым. Кактустун жасап жүргөнүн байкаган эмесмин. Анан мынакей бүгүн канчалык жанагындай чоң мындай эме болуп, митинг болуп, талап кылып атышат, жанагындай жабылсын, нетсин деп. Мен өзүм илгери ушу журналист жакка мындай аракет кылып, жазып баштаганда адеп, анан ушундай көп семинарларга катышчумун, ар түрдүү баягы өзүмдү мындай тажрыйбамды жогорулатайын деп, анан кийин ошого бир жолу ушу Канзас университетинин ушул журналистика жаатындагы профессорлору келип бизге Бишкекке бир 2-3 жума семинар өтүштү да. Мен ошол жерде катышкам. Анан ошондо бизди аябай үйрөттү. Кантип жазыш керек, материал кандай болуш керек, эмне бүт баарын үйрөттү. Анан бирок айтты: силер эгерде жазганда 3 нерсени эсиңерге тутуп, ошонун рамкасынан чыкпашыңар керек деди. Эгер ошонун рамкасынан чыкпасаңар, силердин материалыңар сөз жоктур да, жарык көрөт деди да. Бул биринчиси, материалың таптаза эчтекеге жарабаган материал болбош керек. Чалды куйду, бирдеменин баарын суу куйду деп коет го кыргызда. Ошондой кылбашың керек. Экинчиси, бул кайсы бир адамдын, ал саясатчы болобу же мындай жөнөкөй адам болобу, аброюна шек келтирбей жазышың керек, этият менен. Үчүнчүсү, улуттук коопсуздукка же болбосо конфликтке алып кетпей тургандай кылып жазышың керек деди. Мына ушул 3 эрежени сактасаң, анда сенин материалың аябай жакшы болот. И сага эч кандай мындай редактор тараптан дагы, коомчулук тараптан дагы претензия болбойт деп мындай окушту эле да. Мен ошонун баарын тең өзүмө жазып алып, үйгө коюп алып, дайыма карап, ошентип эметем да. Анан ошого балким мен мындай журналисттер менен, массалык маалымат каражаттары менен мен канчалык көп жазам, аябай көп жазам, көп чыгам, бирок Кудай сактасын, мен мындай конфликтке эч убакта барган эмесмин да. Көп интервью берем, бирок мындай конфликтке барган эмесмин. Бул чоң бир мындай бузулбай турган эреже бар эмеспи журналистикада? Эгерде чатак чыгып атса, сөзсүз эки тараптын тең пикирин билдириш керек деп. Кээ бир адамдар аны дайым эки пикир болуш керек экен деп башка учурда деле колдоно берет. Чындыгында башка учурда анын кереги жок. Көргөнүңдү көргөндөй жазыш керексиң. Сөзсүз эле эки жерде 2-4 дегенди жазып атып, анан башка пикир эки жерде 2-5 деген пикир издеп кереги жок да. Ал ачык айкын болуп турса. Бирок чатак болгон жерде эмнеден чыкканын, эмне болгонун өзүң билбесең, анын ак чүкүсүн жанагы Бишкекте отуруп алып, мен маккенди жазып атам деген сыяктуу да. Ошондой болгондо сөзсүз эки тарапты бериш керек. Бирок эки тарапты берип атканда сөзсүз ал журналисттин айтканы эмес, ошол көргөн адамдын же ошол маселени билген адамдын пикири экенин айтыш керек. И экинчи тарапты да ошентиш керек. Жанагы Кактустагылар андай көп деле кээ бир нерселерди ушундай бир сөзсүз 100% ошо кепил болуп сактаган дебеген үчүн эл жанагы каршы чыгып атат. Экинчи маселе, Кыргызстандын медиасы болуп туруп, эмне үчүн силер Кыргызстандын таламын талашпай, башка жактын пикирин айтасыңар деген, ал кичине башкараак маселе. Кыргызстандыкы болосуңбу, Тажикстандыкы болосуңбу, чындыкты айтып, эки тарапты тең салма кылып бериш керексиң. Тигилер сөзсүз эле Кыргызстандык болгон үчүн сөзсүз Кыргызстандын пикирин айткан деген дагы көп жакшы туура эмес го. Анткени бийлик калпайтат да. Көп нерсени жашырат да. Ошол жашырган нерсени ачыкка чыгарыш керек. Сөз жок түрдө мындай жазып атканда, материал дайындап атканда, анан ошол чатак болуп атса, конфликтти жазып атсаң, анда өзүң ошол жерде катышпагандан кийин өтө астайдил мамиле менен анан эки тарапты бирдей жазганга аракет кылыш керек. Анан ар бир нерседе, мисалы үчүн, тажик тараптын айтканы боюнча баланчанчы сайтта же болбосо гезитте же болбосо министринин сөзү деген нерсе менен анан жазыш керек да. Анан кийин
бирок биз тактоо иретинде мисалы үчүн Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна же болбосо чек арадагы бир чек арачы менен такташып сүйлөштүк, же болбосо ошол жерде айыл өкмөт башчысы же аким менен сүйлөштүк деп алардыгындагы баягы пикирин чатак жаңжал эмнеден келип чыккандыгын так жазганга аракет кылыш керек да. Туура кечээкү материалда мындай андай болбой калганда, эми булар албетте жана шашылыш ким биринчи чыгарат деген дагы бар да. Ким биринчи чыгарып берет. Анан азыр ушундай тренд болуп калды, мындай массалык маалымат каражаттарына мындай эң биринчи чыгарып жиберсе, анан ошонукун оперативность деп жанагындай оперативдүү кыймылдайт экен, ушул жакты караш керек, ушулар эмне деп атат экен деп ойлойт деп эле баягы шашылып батыраак бере калып эметип атат. Анан ошондуктан эми бүгүнкү күндөгү чатактар мисалы үчүн жанагы тынч абалдагы чатактарга Акаев, Бакиевтердин учурунда, Атамбаевдин учурунда тынч абалдагы чатактар менен салыштырууга болбойт. Себептен бүгүнкү күндө жанагындай чек араны чечебиз деп былтыр айтылып кеткен. Ошондуктан азыр дагы ошол чек арадагы элдердин ар эки тараптыкында тең кулагында ошо сөздөр бар, аң сезимине кирип алган. Эми бул акырындык менен мындай баягы унутулгандан кийин анан баягы мурдакы учурдагыдай болуп калышы мүмкүн да. Мурда мисалы үчүн жазса деле байкалчу эмес да. Азыр ар бир нерсеге эл реакция берип аткан учурда, анткени ошондой мындай жерди бөлүштүрөбүз деген бир маселелер чыккан. Керек болсо контурларына чейин айтылып жибербеди беле. Мисалы үчүн Жалал-Абадтан жана Сузак жактан мынанча жерлер, же болбосо тиги Ноокат жактан, же болбосо башка жерлерден жана Кемпир-Абадтын жаны деп ушундайлордун баары чыгып кетпеди беле коомчулукка. Ошондуктан чек арадагы элдердин баары тең аябай сак азыр. Кулактарын баардык сөздөргө, ушактарга да болсун, билдирүүлөргө саясатчылардын аябай тыңшап турган учур ар бир нерсеге мындай катуу реакция берип жибериши мүмкүн да. Ошондуктан ар бир мындай кадамда, ар бир билдирүүдө өтө астейдил мамиле кылыш керек. Эң негизгиси ошо журналисттердин жазганы маселени, пайда болгон маселени ырбатпаш керек. Ооба. Тескерисинче маселени чечкенге аракет кылыш керек. Анан ак чүкүсүн издеп эле, чукулап эле, тигиндей мындай дегенде ал ого өтүр ырбатып жибериши мүмкүн. Чатакты ырбатпай тез басканга аракет кылыш керек. Ошондуктан жанагындай мисалы үчүн ушу мурдакы жылдардагыларда мен байкачумун, сөз жок түрдө жанагындай специалисттерди, мисалы үчүн жанагы отставкадагы генералдарды, же болбосо ошондой мындай мурда ошол кызматтарда иштеген чиновниктерди сурап, кандай болот, эмне болот деп, анан ошолордун пикирлерин берип турчу да. Элдер аларды билет да, алардын специалист экенин билет, анан ошого ынанат, ошого мындай көп алыс кетпейт да, мындай чатак ырбап кетүүчүдөй абалга жетпейт да. Эгерде мындай курулай эле жаза берсе, бардыгын анда сөз жок турда ал чоң чатакка айланып кетиши мүмкүн. Керек болсо жанагындай адамдардын өлүмүнө 2 адам өлдү деп атышат тажик тараптан. Кыргыз тараптан эмелер жарадар, эл жактан да аскер жарадар деп. Эми маселени жанагы былтыркы окуялар көрсөтпөдүбү? Оңой чечилбейт. Оңой чечилбейт. Ошон үчүн аябай мындай көп жакшы диккат билген маселени профессионал адамдарды катыштырып, мындай бир жанагы комиссияларга. Экинчи жагынан менин оюмча эң негизги маселе мындай болуп атат бизде. Ошол жерде жашаган эл, тажиктер жана кыргыздар, алардын ойлогону эки башка. Бирок бийликте отургандардыкы, Тажикстан тараптыкы, ошол жерде жашаган тажик карапайым эл менен Тажикстандын бийлигинин пикири бир. Биздики Кыргызстандыкы кандай эмес болуп атат. Ошол жерде жашаган элдин пикири бир, бийликтики, азыркы бийликтики
ошого төп келейин дегендей болгон, бирок чечилбей калды, ылдам чечилбей калды. Ылдам эле чечебиз, алмаша коебуз дегендей болгон. А бирок буга чейинки бийликтики Акаев, Бакиев, Атамбаевдердин учурунда төп келген эмес. Ошол жерде жашаган кыргыздар менен ошол кездеги бийликтин пикири бир болгон эмес. Ушундан чыгып атат чоң маселе. Ооба, мисалы үчүн Акаев, Бакиев, Атамбаевдин учурунда чек ара маселесин көтөргөндөн да коркушчу да. Сооронбай Жээнбековдун учурунда деле чек ара маселеси көтөрүлгөн жок да. Ооба. Мындайча айтканда, бул маселени кайсы бир мезгил келгенде өз учурунда чечилет да, азыр чечпей эле коелу, мен буга келишпей эле коеюн деген бир мамиле болуп келди да. Бирок ошол эле учурда жанагындай чек ара чатактары болуп келди да. Чек ара чатактары ошол коомдун эң актуалдуу маселесине өтүп кеткен да. Ошондуктан жанагындай жаңы бийлик келгенде жана да биз чечели бул маселени деп баягы бийликке келгенден жоопкерчиликти алып мындай аракет кылды. Аракет кылып көрүштү, бирок ушунчалык оор экендиги байкалды да. Бул маселе өтө оор, мындай оңой менен чечилбейт. Мисалы үчүн кече деле жанагы жамааттык коопсуздук келишиминин секретары айтпадыбы? Баягы Зайтов тиги атышканды токтоткула деп. Эми анысы туура баягы билдирүү кылып койду. Анан жанагындай мисалы үчүн Казакстандагыдай болгон жок. Биз кирели же кандайдыр бир позициялар болгон жок. Эми бул жакшы болду. Анан бүгүн болсо жанагындай кылып өз маселеңерди өзүңөр чечип алгыла эки тарап дегендей дагы мындай пикирлер айтылды да. Туура бул эки тарап өзү чечиш керек. Эки тарап өзү чечиш керек. Албетте, мисалы үчүн Орусия тарап жардам бергиси келсе, анда жардам бергени жакшы. Себеп дегенде биз тарапта деле, тажик тарапта деле 20-жылдардагы карталар жок. Эгерде мындай акыйкат кыла турган болсо, анда Орусия тарап бизге ошол карталарды берсе, анан ошол карталардын негизинде менче бир аз болсо дагы чек ара маселесин чечкенге бир мындай жардамы тиймек да. Биз албетте Орусияга ал үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдирмекпиз. Тажик тарап деле ыраазычылыгын билдирмек. Анан чатаксыз бүтмөк да. Өзбекстан тарап боюнча деле ошондой карталардын баары тең өзбек тарапта болушу мүмкүн, бирок биз тарапта жок, баары тең Москванын архивдеринде сакталышы мүмкүн. Ошолордон алыш керек да. Ошондуктан Орусия менен да жакшылап сүйлөшүш керек, ушу карта маселеси боюнча жакшылап сүйлөшүш керек да. Анан эгерде ошол карталар алып калса дагы мындай чек араны чечкенибизге жакшы болмок. Анан талаштын дагы мындай эмеси бар да, мындай биз 24-жылы жанагы эки эмени берип жибербедикпи? Эки районду, Жергетал менен Мургап районун берип жибердик да. Анан ошондой негизде талаш кылса да болмок да, эгерде тажиктер таза эле көшөрүлүп атса, анда келгиле мына ушундай жагын да карайлы. Мына 24-жылкы карталарды алалы, эки тарап тең Орусияга кайрылалы, карталарды берсин, көрөлү кандай болгонун деп. Анан же болбосо анда келгиле мындай сүйлөшөлү, жөн чечишип алалы дегендей кылыпчы. Анан ошондой кылса, мындайча айтканда жанагы орусча айтканда торг да, торг. Же ушул вариантка кетебиз, же азыр ушул жерден достук негизде ынтымакта маселени чечебиз да тарап кетебиз деп ушундай бир варианттарды да карап көргөндө болмок. Бирок ал илгерки карталарды издей бергенде анда такыр маселе чечилбей калышы мүмкүн го. Анткени тигилердин 24-жыл мындай болгон, 26-жыл тигиндей болгон, 29-жыл башка болгон деп анын кайсынысына ар ким өзүнө пайдалуу жылдын карталарын көрсөтөт. Чындыгында мисал үчүн СССР чачыраган 91-жылы кандай чек ара болсо, ошого топтосо, ошол менен кетет. Бирок Тажикстан ага болбой атпайбы. Илгерки карталарды көрөбүз деп.
Ооба. Мисалы үчүн мына Украинаны алып көрөлү. Крымды басып алды Россия 14-жылы. Бул илгери биздики болчу дегендей кылып да. Мына силер Россияга кайра кайтып келдиңер. Ой, илгери андай болсо каганаттын жерлери кайсы болгон же Монголия, Россиянын канча жерин эметкен, анын илгери кайсы жылды чыныгы тарых деп кайсы жерге чек коюлат дегенде аны бүтпөйт эч качан маселе. Ошон үчүн жанагыдай 91-жылы баары кол чачыраганда Алматыда кол коюлган. Ошол кезде чегералар ушу азыркы чегера кандай болсо, административдик болчу да ал кезде, мамлекеттик эмес. Ушул чегераны мамлекеттикке айланталы деп баары кол койгон. Ошого таянса болот эле, бирок аны тажик тарапты биздин бийликтегилер көндүрө албай атат, жана ошентип көндүрө ала турган бизде ошондой деңгээлдеги дипломаттар жок экен да. Ошондой болуп атат. Чынына келгенде тажик тарап менен мындай сүйлөшүү бир аз кыйынга туруп атат да. Алар убакыт өткөн сайын жер кетип атат. Да. Алардын пайдасына болуп калып атат да. Ошондуктан кандайдыр бир негизде мындай чечкенге аракет кылыш керек да. Анан көпчүлүгүндө мындай биз мисалы үчүн жанагындай ошол түштүктүк бир күчтүү бардыгын билген, анан авторитети чоң бир саясатчылардын баарын топтоп ошолор менен иш алып барыш керек да. Себеп дегенде биз баары бир мисалы үчүн бияктан Бишкекте туруп алып ар кайсына айткан менен ал жерге ошол биздин оюбуз, пикирибиз туура келеби, келбейби мындай эме болот да. Анан талаштагы биздики талаш жаратып бизге ишенбей коюшу мүмкүн да. Чек-аранын жанында жашаган элдерчи. Ошол чек-арада жашаган адамдарды тартыш керек. Ошолор кадыр барктуу. Ошолордун мындай күчү менен алар аркы тарап менен дагы сүйлөшө алат. Себеп дегенде аркы тарапта билет алардын авторитети бар экендигин. Алар чатакка алып кетпейт. Же болбосо аларды угат чек-арадагы эл деп, анан ошондой негизде баягы чечиш керек да. Бул жерде жана мөөрөй утуп алыш, чек-ара маселесин чечип мөөрөй утуп алыш деген болбош керек да. Мөөрөйдү эч ким утпайт. Себеп дегенде жанагы кыргыздын сөзү бар эмеспи? Жону чапты, ким чапты, аты калды Манаска деп. Баары бир аты президентке калат. Бирок ошондой кылып туруп чечиш керек бул маселени. Убактыбыз 2-3 мүнөт калыптыр. Кандай жыйынтык чыгара аласыңар ушул кечээкү чек-арада болгон окуядан? Анткени улам эле кайталанып атат, улам эле мындай эметпей атат, чечилбей атат. Менче азырынча чек-араны өтө мындай козутпаш керек. Элдер тынчтаныш керек, чек-арадагы элдер тынчтаныш керек. Мына биз канчалык ушу маселени козуткан сайын ошончолук жанагындай чатакка алып кетип атышат. Мына өткөндө дагы төрт көчө жөнүндө көп сөз болуп кеткен. Азыр дагы мынакей чатак ошонун негизинде болду. Анан кийин мындай биз сезишибиз керек да, бул чек-ара деген бул жөн эле чек-ара эмес. Ал жерде деген көп башка да түрдүү кызыкчылыктар бар. Жана наркобарондордун, башкалардын толтура кызыкчылыктары бар. Анан алар ушул моменттен пайдаланып атайын чатактарды уюштура бериши мүмкүн да, атайын. Анан мен мисалы үчүн тажик эле тарап деп айта албайм. Биздин тарапта да бар да андай эле, ошондой эле күчтөр бар да биздин тарапта эле. Ошолор деле колдонушу мүмкүн мындайдычы. Анан ошондуктан буга өтө тыкыр мамиле кылып, азыр бир мындай кандайдыр бир пауза алып, андан кийин анан мындай чечиш керек. Анан мындай чек-ара маселесин өтө эле рекламалабаш керек да. Былтыр биз тарап аябай көп жерлерди айтып бербедикпи? Тери кетет, бери кетет. Өтө рекламалабай, мындай кылдат, аябай тыкыр, мыкты специалисттер менен чечип, баягы кыргыз тарап эч алданбагандай кылып, эл өкүнбөгөндөй кылып чечип туруп, анан мындай жарыялаш керек да. Тажик тарапта ошону көзгө сайып атты. Ооба. Биз сүйлөшөбүз, асыр баарын ачыкка чыгарып жибеткенсиңер деп. Ачыкка чыкпаш керек бул. Ачыкка чыккан эле сыра дароо адамдын өлүмүнө алып кетиши мүмкүн да. Ачыкка чыгарбай, бирок
ошол чек арадагы элдин кызыкчылыгында чечкенге аракет кылыныш керек да. Анан жооп бергенде дагы ошондой кылып жооп бериш керек. Мынакей биз мынандай үчүн чечимдерге, ушундай чечимдерге келдик деп. Эми негизгиси баары жоопкерчиликтүү чечилиш керек ар бир деңгээлде. Рахмат сизге, убактыбызда өтүп калыптыр. Бизде конокто саясат талдоочу жана тарыхчы Табылды Акеров болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.